Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala barыбызды түбөлүктүү бейишке киргизген болсун. Бейиш деп дайым эле угабыз, билебиз. Бирок кээде бейиштин ичи кандай болду экен деген болсок, өзүбүздүн оюбуздагы мындай элестете алабыз. Бирок чындыгында бейиштин кооздугу, сулуулугу биз элестеткенден да кооз, андан да сулуу, андан да керемет. Бейиштин кооздугу ушундай. Ал жерде сүттөрдөн, балдардан болгон дарыялар агып турат. Кооз, куштардын үндөрү угулуп турат. Адам ойлобогондой, адамдын оюна, элесине батпай турган сулуулук, кооздук, керемет жер. Ал жердеги жашай турган жердин дубалындагы ар бир кыш бирөөсү күмүштөн, бирөөсү алтындан. Ал жерден чыгып турган жыт, миск, шундай сонун жыт. Мөмө жемиштерди биз эмнени каалаган болсок, ошол мөмө жемиш сонун болуп өзү келип турат. Бейиштеги адамдардын жаш курагы дагы өтө сонун, эң жетилгендик орто жаш. Бак дарактар. Бейиштеги кооздук ушундай кооз, жыргалчылык, түбөлүк. Ал жерде өлүм жок. Ушундай жыргалчылык. Ал жерде капачылык жок. Ал жерде үшүй турган суук жок. Ал жерде ыстып жибере турган ашыкча ысык дагы, жылуулук дагы жок, орточо. Кооз, сонун, рахаттын баары ошол жерде. Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: "Фала та'ламу нафсун ма ухфия лахум мин куррати а'юн жазаан бима кану я'малун." Алла Таалам өзүнүн кулдарына даярдап койгон сыйлыктарды алар билишпейт дейт. Алардын көздөрү дагы көрө элек. Алардын ойлору дагы, элестери дагы ага элестетип жете албайт дейт. Караңыз, кандай гана керемет, кандай гана сонун. Бирок аяттын аягында мындай дейт: "Жазаан бима кану я'малун." Ушундай кооздук, түбөлүк жашоо, ушундай жыргалчылык жазаан бима кану я'малун. Алардын бул дүйнөдө кылган иштери үчүн, бул дүйнөдө кылган амалдары үчүн берилген сыйлык дейт. Караңыз, бул дүйнөдө ар бирибиз эгерде иш кыла турган болсок, бир жумуш кыла турган болсок, кайсы жерге барып кандай кылышты билебиз. Эгерде бир министрликке бара турган болсоң, билим министрлигине барыш үчүн билим министрликке барасың. Экономика министрлигине барам десең, экономика министрлигине барасың. Ар бир бара турган жердин өзүнүн эшиги, өзүнүн мекемеси бар. Бара турган бейиште, ар бир адамдын бейиште бара турган жери болот. Урматтуу мусулман бир туган, ар бирибиз ойлонуп көрөйлүк. Өзүбүз бара турган эшикти, дарбазаны таба алабызбы, албайбызбы? Бейишке барганда. Бейиште кандай эшиктер бар? Кимдер бара турган эшиктер бар? Бейиштин 8 эшиги бар экен. Алардын бири Ар-Райян деп аталат. Орозо кармоочулар келе турган. Бирөөсү намаз окугандар, бирөөсү садака бергендер, бирөөсү Алла Тааланын жолунда кызмат кылгандар. Ошентип кете берет. Урматтуу мусулман бир туган, ушундай түбөлүктүү, кооз, сонун жашоо бар ал жерде. Ошол жерге барыш үчүн ушул эшиктерден бирөөсүнөн киришибиз керек. Ар бирибизге өзүбүзгө бере турган суроо: ушул 8 эшиктин кимисинен мен кирем? Кимисинен киргенге даярмын? Кимисинен кире турган амал кылдым? Кимисинен кире турган иш кылдым? Алла Таалам барыбызды ушул бейиштин сонун эшиктеринен киргизген болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушул туурасында сурашкан. Ушул бейиштин кимисинен кирсе баарынан кире турган даража барбы? Даражанын эң бийиги барбы? Бир эле эшиктен эмес, ушулардын баарынан кире турган бар дегенде ооба деген. Аялдарга өтө жеңил кылып айткан. Не деген? Эгерде 5 убак намазын окуса, күйөөсүнө
başı ise abirini saktagан bolsa, Allah Taala aytkандай kılgan bolsa, uşul 8 eşikten kalagandan girsin deydi. Al эми sadaka, ihsan bere turganlarga aytkanda, жақсылықтарыны, ihsanдарыны берешендигини көп кылып, андан дагы, мындан дагы кылып, өзгөчө кылып берешендик кылгандары дагы Алла Таалам ушул 5-тин 8 эшигинен каалагандан кирсин дейт. Алла Таалам барыбызды ушундай түбөлүктүү болгон бейишке киргизген болсун. Бул дүйнөдө ушул бейиштин эшиктеринен кире турган амалдарды жасай турган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.